Саламатсыздарбы, радио угуучулар. Менин атым Максат. Азыр Кыргызстанга келгениме канча күн болуп калды? 3-4 күн болуп калды. 3-4 күн болуп калды. Бияка атайын тренинг үчүн ушул жерде Чыңгыз мырза бар. Чыңгыз мырза менин менеджерим. Андыктан экөөбүз чогуу иштейбиз коучинг боюнча. Саламатсыздарбы баарыңыздар? Суроолоруңуздар болсо берип өтсөңүздөр болот. Максат Муктаров Германияда, Америкада окуп келген, өзүнүн 18 жылдык чет элдеги топтогон тажрыйбасы менен бөлүшөт. Анан бүгүн мына сиздерге чыныгы жоопкерчилик деген темада тренинг, радио тренинг десек болот, радио тренинг өтүп бермекчи. Бүгүнкү темабыз жаңылыкта мындай кабарлагандай эле жоопкерчилик. Бул жоопкерчилик биз сиздерден сурасак, жоопкерчилик эмне дегенде, мисалы ата үй бүлөсүн караш керек, ушул жоопкерчилигин билет. Апасы да балдарын чоңойтуш керек, ушул жоопкерчилик, бала окуш керек, ушундай жоопкерчиликтерди билебиз да. Бирок бүгүнкү биздин айта турган жоопкерчилик сиздин мурда ойлобогон же укпаган жоопкерчилик болушу мүмкүн. Көбүнчө бизде ушундай нерсе болот да, Чыңгыз мырза. Мен деле кичикейимде жоопкерчилик десе эле мен просто окушум керек болду. Анан калган нерсени окуш керек, мугалим сабагын өтүш керек, эч калбай келиш керек. Ошондой жоопкерчилик. Мисалы мен келсем, азыр студиягылар мага ушуну кылып бериш керек. Анан атам мага сөзсүз мага эме сатып бериш керек. Анын жоопкерчилиги деп мен өзүм жашоомдогу жоопкерчиликтерди, өзүмдүн каалаган нерсемди башка бирөөгө берип салам да. Бүгүнкү жоопкерчиликтин биринчи башында эле бир сөз айтып келебиз, аны талдайбыз да. Биринчи жоопкерчилик мындай: ошол сөздү жакшы кылып жашооңуздарга концепцияны жакшы кылып алып алсаңыздар, сиздер ошондо мындай көп ийгиликке жетесиздер, аябай өзгөрөсүздөр. Бул концепция эмне? Бул мен бир автор бар, америкалык автор. Өлөрүнүн астында кызына мындай кат жазып кетет экен. Кызына айткен: "Кызым, эгер сен ушул түшүнүктү алып жашасаң дейт, жашооң бир убакта өзгөрөт, азыр өзгөрөт, мындан кийин дайыма башкача жашайсың" дейт. Ал эмне десе, англисчеси мынтип айтат да: "Nobody owes you anything. Nobody owes you anything." Бул мындай ешкандай кыргызча айтканда, эч ким дүйнөдө, эч нерсе мага бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес. Карыздар эмес. Карыз эмес, мындай айткандачы, эч ким бир нерсе мага кылып бергенге мажбур эмес, же мага кылбай койгонго мажбур эмес. Мисалы айтабыз, буну ал тиги кылбаш керек эле депчи. Ал кылбаш керек эле деп аны күтпөйсүз. Дагы бир жолу кыргызча айтып берели, кантип түшүнүктүү болдубу? Эч ким дүйнөдө, жашооңузда эч ким же эч нерсе же система же эме мага мамлекет система эч ким, мисалы мектеп, университет, жумушуңуз же директоруңуз мага бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес деп алгандан кийин, башыңызга койгондон кийин, анан ушинтип жасасаңыз, жашооңуз аябай өзгөрөт. Эгер сиз ошентип эле айтканда элдер кылбай койбойт. Элдер мисалы келинчеги мисалы ошол эле тамагын кыла берет, ошол үйдү карай берет. Бирок айырмасы менен эмне болот? Күтпөгөн үчүн сизге аябай бактылуу жашоо керек. Мисалы мен мурда бул теманы үйрөнгөндөн мурда ушул жерде эме, ушул темаңызды көп айтканда, адамдар туура эмес түшүнүп алат да көбүнчөчү. Эмне дейт? Эмнеге кылыш керек деп сразу эле кирет да. Бул адамдын мээсинде ошентип өзүнө кабылдайт да. Тиги айтпайт ансыз эле. Тиги мисалы кабары жок деңиз. Үй бүлө мүчөсү болсо баласына же атасына же келинчегине же күйөөсүнө ушундай кылбай эле кой деп айтпайт. Өзүнүн ичинде кабыл кылат, ушундайбы? Өзүнө кабыл кылат. Өзүнүн мээсинде, оюнда ошону кабыл кылат. Ансыз деле башка күнүмдүк жашоодогу улана берет, кадимкидей элечи. Бирок ошол өзү ою боюнча алар андан күтпөйт, мындайча айтканда. Азыр бир нерсе айттым. Сиз азыр кадимкидей эле жашатасыз, эл катары жашасаңыз проблема жок жашоодо. Аны сиз жаман жашады деген мааниде эмес. Сиз азыр кээ бир нерседе кыйналсаңыз, бир максатыңызга тезирээк жеткиңиз келсе, бактылуураак жашаганыңыз келсе, ушуну кылсаңыз ошого жетесиз. Эгер кылбайм десеңиз айырмасы жок, эч ким озордойт. Бирок мен ошону айтып, ошол принципте турганда менин жашоом аябай өзгөрдү. Канчалаган даражага баягы ийгиликтерге жеттим, анан аябай бактылуулук сезимдерди жашадым. Ошондо эмне болду? Мен өзүм айттым дайымачы, мага эч ким эч нерсе кылып бергенге мажбур эмес. Мисалы азыр мен ушундай келдим, коучмун, мага бирөө сөзсүз бирдеңке даярдап берсин, тигини кылсын деп күтпөйм да. Мен просто каалайм, итегиле алар кылат да. Кылганда мен аябай рахматымды айтам. Мисалы азыркы мисалды айтып аттым эле. Мен мурдакы убакта жоопкерчилик боюнча мен атамын да, мен акча табып келишим керек үйгө. Үйдө ким бар? Келинчегим бар. Келинчегим сөзсүз тамак жасаш керек, үйдү караш керек, жыйнаш керек, балдар караш керек. Биздин бул түшүнүгүбүз да. Мен айттым, бул менин балам.
менин балам болгон үчүн келинчегим карабай деле койсо болот, мажбур эмес. Балам мени сүйгөнгө мажбур эмес да, ал балдарчы. Ошентип калып алам. Келинчегим мага тамак жасаганга мажбур эмес деп ойлойм дагы. Ошентип үйгө келгенде ойлойм да, тамак жасаганга мажбур эмес болгон үчүн тамак жок болуп калса эчтеке эмес, потому что ал мажбур эмес деп алдым да. Бирок үйгө келгенде, конечно, ал жасабай койбойт да, жасайт. Жасап коюп туруп мага эмне болот? Күтүлбөгөн нерсе болгон үчүн аябай кубаныч болот. Мындай курсагым ачып келсе, сюрприз болот да, мындай эчкандай атак жок болсо өзүм жасап алам деп ойлоном да. Эч ким мажбур эмес болгон үчүн сюрприз болот да, аябай сүйүнөм дагы. Анан эмне, как будто мындай сыртта тааныбаган бирөө жасап берсе канчалык эме айтасың, күтүлбөгөн деп. Ошондой нерсени жубайыма айтам да. Айтам, тамак аябай даамдуу болуптур, чоң рахмат деп мындай иштен айтам, алды көрөт бетимденчи. Анан искренне андан мурда эмне болчу, ал тамак жасачу, аябай тамак жасаса эле мен, конечно, ал мажбур да кылганга деп туруп анага рахмат айтпай, анын иши дегендей да. Ошого анда менин жашоом өзгөрө баштады да. Балам мени сүйгөнгө мажбур эмес. Мисалы, балам сен сүйөсүң, атаңы мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек деп айткан кереги жок. Мен баламды өзүм сүйөм, аябай. Баламдан күтпөйм ал мени сүйсүн депчи. А бирок ал сүйбөй койбойт да, бала сүйөт. Адам мага ошол сүйүү мага аябай күчтүү болот да. А эгер билсем, балам күтүлгөн нерсе да, мисалычы бала, конечно, сүйүш керек, сен сүйүшүң керек деп анан бала сүйүп атса, анда эми андай сезим болбойт да. Эгер сиз балам сүйгөнгө мажбур эмес деп десеңиз, анан балаңыз сизди сүйүп атканда аябай сюрприз болот да. Анан жашооңуздагы эмоцияңыз аябай өзгөрөт. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, Максат мырзанын башка коучтордон, тренерлерден өзгөчөлүгү биздин менталитетке ылайык кылып түшүндүрүп берет. Ошол эле учурда ушул адамдарга айтып жаткан нерсесин өзү үй бүлөсүндө, жашоосунда колдонуп, ишке ашырып, тест кылып деп коет го. Ишке ашырып, анан ийгиликтүү болгондон кийин анан мисалдарды жашоодон алып берет да. Мен айтканда мага дагы аябай таасир берет. Дайыма бири-бирибиз менен коучинг кылып турабыз. Максат мырзанын айтылган нерселери менин жашоомду дагы өзгөрттү десем болот да, толугу мененчи. Кааныштабыз. Бул жерде биз өзгөртөбүз. Бул жерде аябай кызык нерсе бар да. Адам баласы бактылуу болушун анда өнүгүү болуш керек экен да. Бактылуулук бул өнүгүү дегенге барабар да. Сизден сурасам, жумуштарыңыз кандай болду десем, жумушуңуз жакшы болуп акча таба алсаңыз сүйүнөсүз да. Түшүндүңүзбү? Бактылуу болосуз. Бала 5 алса мындай бактылуу болот. Апа, карачы 5 ал. Бул да өнүгүү болуп атат. Эгер ал өнүгүү болбосо, дайыма эле 3 алса, 4кө чыкпаса, ал бала ошо ойдон калыптанат да, өнүгүүсү жок болгон үчүн бактысыз болот. Бирде жумуш кылсаңыз, ошол эле жумуш кандайсыз, баягындай эле десеңиз, уже кандай мындай бактыңыз жок да, настроениеңиз жок. Ошого эмне болуп атат? Өнүгүү бул аябай эме болот. Ошо өнүгүүгө алып келген нерсенин бир чоң нерсеси жоопкерчилик да. Жоопкерчилик дегенде сиз башка бирөөнүн жоопкерчилигин айтпайсыз ага. Сиз башка киши менен ишиңиз болбош керек. Неге дегенде, сиз карасаңыз ошентип өскөн да, бизде тигиндей кылыш керек да, бул мындай кылыш керек да, депутаттар мындай кылыш керек, же бул жумушчулар мындай кылыш керек, там шыпырган киши буну шыпырыш керек, эмнеге шыпырбай атат деп башка бирөө менен ойлонуп жүрүп өзүңүздү унутуп каласыз да, өзүңүз өнүкпөй каласыз. Именно ошо башка бирөөнүн айыбын тапкан же башка бирөөнүн кыла турган нерсесин артынан издеп жүргөн эмелер, бул да уже жоопкерчилик мындай өзү өнүкпөй калат да. Сиз эл менен ишиңиз жок, сиз дүйнөгө жалгыз келгенсиз, жалгыз кетесиз да ошондо. Сиз өзүңүздүн жашооңуз карашыңыз керек да. Мен кантип бактылуу болом, кантип эме болом. Сиз эгер бирөөгө жардам берип атам десеңиз, кээ бирөө болот, мисалы ата энеси, мен баламды багышым керек дейт, баламды тарбиялашым керек дейт дагы. Мынтет да, өзү кылбайт да, мисалычы өзү кылбайт да, баласына айтат да. Баласына айтканда бул болбой калат да. Телефон ойноо дейт, ойноо дейт. Мисалы өзү ойнобосо бала түшүнбөйт да. Мындай нерсе бар да, жоопкерчилик мына. Сиз жоопкерчилик аласыз дагы өзүңүздү аябай өзгөртөсүз. Өзүңүздү аябай өзгөрткөндө балаңыз кааласаңыз да, каалабасаңыз да өзгөрөт. Жакшы жакка өзгөрөт. Келинчегиңиз же жолдошуңуз кааласаңыз да өзгөрөт. Коңшуңуз өзгөрөт, бир туугандарыңыз, ата энеңиз ушундай болгон. Азыр мен байке эмемелер менен башкача сүйлөшөм. Мен башка өзгөргөн үчүн алар өзгөрдү. Баардык айлана чөйрөмдө өзгөрдү. Сиз айтып коесуз жана өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп. Бизде өзүң өзгөрсөң, айлана чөйрөңдү башка көз караш менен карагаң үчүн, жакшы көз караш менен айлана чөйрөң да автоматтык түрдө өзгөргөндөй болот, Ал мындай нерсе да, биз көп макалдарды, мисалычы, ошондой аябай мындай кандай десем, бул терең ойда
а бирок буну түшүнбөйбүз. Мындай англисче shallow деп коет, мындай тайыз деп коет да, мындай үстүнөн өткөз. Өзүңдү мисалы ушуну канча жыл уккансыз, туурабы? Өзгөрүү өзүңдөн башталат дейбиз, бүт баар дейт, бирок кылбайт. Неге дегенде бул түшүнүлбөйт. Бизде өзгөрүү десе, баягы менталдык түрдө же оюң жүгүртүүнү өзгөрүүмүз көбүнчө физикалык өзгөрүүнү ойлошот да, Ошонтип өзгөрүп, мисалы машиналарын же жакшы кийим алып ошонтип өзгөрдүм, мынтип басышым керек деген ойлор ал болбойт да. Неге деген мындай нерсе бар да. Дагы бир макала бар, сизге айтып берейин. Биринчи мындай ойду адам ичинде өзгөргөндөн кийин сырты автоматически ойлоп кетет. Мындай нерсе айтайын сизге. Оюңуздагы нерсе бул физический деген. Мисалы шкафыңызды ачтыңыз, ачсаңыз, ичинде бытыранды болсо, значит сиздин мээңизде оюңуз бытыранды. Эмне кылам, тигинде кылам, ошончо. Ошого жоопкерчилик аласыз да, биринчи очередь оюңузду өзгөртөсүз. Эгер оюңузду өзгөртпөй сыртты өзгөртсөңүз, анда болбойт. Сыртты итак эле өзгөртө албайсыз. Негене кыргызча бир макал бар, айтайын. Сөз бар да, ой жетпегенге бой жетпейт. Мен буну уккандан кийин аяттан ушул теманын эмеси, мындай, кандай десем, жыйынтыгы ушул экен. Ой жетпегенге бой жетпейт деген үчүн биздин ата-бабаларыбыз айтып коюптур, муну коучингден кийин терең түшүнүп атат. Ошол сыяктуу да. Биринчи оюңузду ойлойсуз. Эчтеке кылган кереги жок. Жоопкерчилик аласыз, отурасыз дагы жоопкерчилик алып, мен киммин? Эмнени каалайм? Ошол сыяктуу, ошого сиз өзүңүз жоопкерчилик. Экинчи дагы бир нерсе, аябай маанилүү нерсе. Мына караңыз, бир аз эме жөнүндө айтып кетейин. Маанай. Туурабы? Бүгүн маанайыңыз жакшы экен, Чыңгыз мырза. Меники да жакшы да. Эмне дегенде, биз радиого чыгабыз, элге мындай бир жакшы бир эмне деп коет, месседж деген мындай ойду айтабыз, жакшы ойду, жакшы пикирди айтабыз деп келдик да, мага аябай жагат бул нерсе. Чын дегенде өзүм жашап, өзүм аябай бактылуу болгондон кийин муну бөлүшкүм келет да, бул кыргыз таныктар менен бөлүшкүм келет. Алар дагы ушундай нерсе кааласа, жакса бул көп жолун чечип алат да. Ошондо биз маанайыбыз, Чыңгыз мырза, жөнөкөй адам, маанайынын жоопкерчилиги бирөөгө береби же өзүндө болобу? Сөзсүз түрдө өзүндө болушу керек. Жок, сиздин өзүңүздө эмес. Жөнөкөй негизи жашоодо көбүнчө биз башка бирөөлөр биздин маанайымды бузуп койду деп автоматтык түрдө башка бирөөнү күнөөлөйбүз да. Туура айтасыз. Мисалы, менин маанайым жакшы болуш үчүн сырттагы бирөө, мисалы, сиз мени жакшы эме кылышыңыз, убак саатында келишиңиз керек эле, мисалычы, келбей койду, эмнеге кечигип атат? Эмнеге ишиңди кылбадың? Анан тиги келинчегим мага тамак жасаш керек, жасабады. Мындай чыкканда мен маанайымдын жоопкерчилигини элге, башка нерселерге берип салгам да, кийимге, кечеге, балама. Анан маанайым качан көтөрүлөт? Качан сырткы нерсе, ошол күткөн нерсе ишке ашса, же сырткы нерсе ашырбаса деле, сырткы нерсе сюрприз кылып же мындай бирдемке кылса, анан менин маанайым көтөрүлөт. Эми караңыз, биз ушунчалык нерсеге келип калыппыз, биз өзүбүздүн маанайыбызды контроль кылбайт экенбиз да. Эми мына маанайыңызды азыр алышыңыз керек. Менин маанайымды көтөрүшүмдү өзүм жоопкерчиликмин дешиңиз керек. Эмне кыласыз? Өзүм жооп. Мисалы, маанайым жакшы болуш үчүн эмне кылышым керек? Бирөө менен жооп жакшы сүйлөшүм керек болсо, аны кылышым керек. Барып тамак жешим керек болсо, аны тамак жешим керек. Анан бирөө менин маанайымды көтөрөт деп күтпөшүм керек да. Айттым го, эч ким бир нерсе кылып берген мажбур эмес, жоопкерчиликти алдык. Маанайымды көтөргөнгө да жоопкерчилик алдым. Маанай эмне үчүн маанилүү билесизби? Жоопкерчиликти сиздин азыр караңыз, өзүңүздүн маанайыңызды көтөргөнгө өзүңүз жоопкерчилик алсаңыз, жашооңуз аябай өзгөрөт. Эмнеге дегенде мындай. Эгер сиздин маанайыңыз жакшы, адамдын маанайы жакшы жаман болуп бир убакта боло албайт да, бул психологияда жок. Мисалы, мындай жиниңиз келип атып, бактылуу боло албайсыз, же күлө албайсыз. Күлсөңүз билинет, мисалы, туурабы? Же аябай жыргалсаңыз жиниңиз келе албайт. Эки түрдүү бар да. Же жиниңиз келет, мындай маанайыңыз жаман, же жакшы, экөө бир убакта болбойт. Эми караңыз, маанайыңыз жакшы болсо эмне алып келет сизге? Ойлодуңузбу, мисалы, пландарыңыз бар да. Ошол маанайыңыз жакшы болгондо пландарыңыз көргөндө эмнени көрөсүз? Бактылуу болосуң да. Баягы боло турган нерсе кыласыз. Боло турган жагын эле көрөсүз. Баягы болбой турган жагы көрүнбөйт, потому что маанайыңыз жакшы. Маанайыңыз жакшы болгондо болбой турган нерсе көрүнбөйт. Эми экинчи жагы, маанайыңыз жакшы болгондо өзүңүз жакшы көрүнөсүз. Кемчиликтериңизди көрбөйсүз. Эми караңыз, маанайыңыз жаман, настроениңиз жок дейли. Уже өзүңүздү жакшы көрө албайсыз. Могул жерим жаман болуп калды, моундай жерим бар эле, ушундай сүйлөбөм, ошо только негатив нерсе көрөсүз. Жакшы нерсе көрө албайсыз. Анан пландарыңыз барбы? Бизнес пландарыңыз бар. Кылбасаңыз, маанайыңыз жаман убакта ойлонгонуңузда сиз эмне болосуз? Же негатив ойлоносуз. Же негатив ойлонгоңуз да келбейт. Келбей калат, же айтат да мындай, что-то могул жер болбой калат, ал болбой калат. Только негатив. Значит, сиздин күлчүңүз эмне экен? Азыр дайыма маанайыңызды жакшы алып жүрүшүңүз керек. Жоопкерчилик алыңыз булга, жоопкерчилик. Маанайыңызды алып жүрүш үчүн, мисалы, мындай психологияда мындай техникалар бар да. Адам бактылуу болгондо эмне кылат? Жылмаят. Анан психологияда мындай нерсе экен, адам жылмай атат да, бактылуу болгондон кийин. Анан күзгүгө карап жылмай берсе, анан бактылуу тескериси да болот экен да психологияда. Ошон үчүн аябай эме настроениңиз жоксо, күзгүгө карагыңызда жылмай бериңиз. Жылмайып турсаңыз, анан мээңиз эмне кылат? Бул бактылуу экен деп тиги бактылуулукту алып келет. Ошон үчүн мисалы америкалыктар сүрөткө түшкөндө жылмайт го. Көрөсүң, баары бактылуу жашап аткан да. Даже кыргыздар бар, Чикагода жашаган, мен да жашап келдим да.
мен өзү тиякта көйгөйлөрдү кыйынчылыктарды билем да, анан биякта келип ошол достордун сүрөттөрүн карасам тиякта аябай жакшы көрүнө берет да. Мен аны билем да, сиз барган эмес, сиз билбейсиз, бирок мен билген чакта деле алардын жашоосу жакшы көрүнөт, эмнегенде жылмайып түшүп атат да. Эмнегенде менин мээм ал туурабы же жөн эле баягындай эмне го, эмне деп коет эле, ана туура мындай чын жылмаясыз го мынтипчи, анан жалган жылмаясыз да, мынтип. Чын дилден анан жөн эле баягындай жасалма дедикпи. Жасалма жылмайганыңызды мээңиз түшүнбөйт. Сиз азыр бирөөгө жасалмай эле жылмайдыңыз, ал сизге кайра жылмаят. Мен буну аябай таң калганмын. Буну уккандан кийин биздин ошо университет окуганда бир эжекебиз бар эле, философиядан берген эле. Анан ал эженин бир мындай оорусу бар экен, талмасы бар да. Мындай туруп эле жылмайып коет эле. Биз билебиз анын оорусу бар, ал баягындай атайын жылмайбайт, мындай күлүп жылбайт, ал ошондой болуп кетет да. Табигый эмес. Кандай десем, оорусу бар. Оорусунан улам. Анан кубангандан жылбайбайт да, же мени жакшы көргөн жылмайт. Жылмайса биз бүт баарыбыз артка жылмаябыз да. Ошону түшүндүм, адамга мындай табигый эмес, жасалма жылмаюу да тиги эме информация берет. Ошон үчүн сиз жасалма жылмайсаңыз да проблема жок. Агер ал үчүн жылмайганыңыз үчүн канчалаган нерсе болуш керек да. Сиз жасалма жылмайып жүрүп, анан ал эмне? Табигый жылмайганга айланат. Мен азыр мен өзүм байкай койгом да. Бара чын дилден жылмайып айланат. Ошондой. Мисалы байкай калам, мен мындай лифтте, мисалы көңүлдө чатканда эмелер жүрсөм, мындай элдер мага жылмаят да. Анан неге жылмайт атат экенсем, көрсөм мен өзүм жылмайт экенмин да. Өзүңүз байкабайсыз. Өзүм байкайм. Бирок ошондой адатка кирип калган да. Ошондой жакшы нерселер, мисалы жоопкерчиликти азыр биз адатка киргизишибиз керек да. Эгер муну адатка кирбесеңиз, түшүнгөндөн кийин аябай сүйүнөсүз, эме кыласыз, 1-2 кыласыз, анан калып калат. Ошон үчүн бир нерсени адатка айландырсаңыз, мындайча айтканда подсознание деп коет го, ошол жака киргизгенди аракет кылсаңыз, анда ошол жерге киргизгенден кийин ишиңиз бүтөт, анан сиз дайыма жылмайып же дайыма маанаңыз көтөрүп жүргөнгө эме болосуз да, мындай көнүп каласыз агачы. Ошол жоопкерчилик боюнча бүгүнкү аябай маанилүү темабыз ошо кыскача айтып кеттик. Биринчи дагы кайталап коелу, эмнегенде мындай нерсе бар да, түшүндүм эмес, мына буну аткарганыңызда кылып атсаңыз, анда уже түшүнүп кылган болосуз да, билген болосуз. Эгер аткарбайсаңыз, түшүндүм десеңиз, өтүп кетсеңиз болбойт. Анда мээңиз teachable index деп айтып койсоңуз. Teachable index деген мындай нерсе бар да, мисалы адам канчалык үйрөтүлө алат, же мындайча айтайын, үйрөнүүгө ачык. Адам канчалык үйрөнүүгө ачык, анан ошо үйрөнгөн нерсени кылыш керек да, уже өзгөрүш керек да, өзгөрүүнү кабыл кылат. Ошондо teachable index мисалы 10 балл берсек, 10 балга 10 балл берген киши анда бүт нерседен үйрөнө алат, ачык нерсе да. Тиги ким экен, ал ситуациядан, кайсы ситуациядан, кайсы жаш баладан анализ кылат, үйрөнө берет. Аныкы ачык да, үйрөнүү эмес ачык. Анын көбүнчө бизде үйрөнүү эме жабылып калат. Туурабы? Негенинде мен айтам да, тиги каяктан окуп келиптир, ал ким экен дептир, караганда эле эмоциональный сын көз караш менен караган үчүн стереотип деп коет го. Эч нерсе ала албайбыз, Мен ушул убакка чейин мисалы мен чет өлкөдө окуп келдим, анан мен кички баягы окуп жүргөндөрдө, мен деле окуганмын да деп уже эмем жабылып калган да. Анан тиги ал Англияда окуптур, мен Америкада окудум, мен деле Америкада окуганмын да деп аны манча эме кылбай коесуң да. Ошол эмнеден деп ойлойсуз? Ошол мындайча айтканда өзүнүн сүйүүнүн ылдый болгондан, ылдый болгон үчүн баягындай текебердүүлүк болот. Эгер бир киши өзүнүн сүйүүсү өзүнө өзү сүйүүсү ылдый болсо, ал текебердүү болот. Могу тренингдерде муну өтөбүз атайын детальчи. Бирок бүгүнкү тема жоопкерчилик болгондон кайталап коелу. Жоопкерчилик жашоодо эч ким же эч нерсе мага бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес. Буну алдыңыз, түшүндүңүз, буну жашаңыз, азыр баштап, азыр моментально, потому что сизге азыр бирөө сүйлөйт да, же эшик ачат, же бирдемке кылат. Уже сиз ошону байкап турасыз дагы. Бирөө мисалы барсаңыз, эшик шыпырбай коюптур, мисалы тайып жыгылдыңыз да, мисалы да. Анан кар бар экен деп, анан булар бул жерде жыйнабайбы тегинде? Жок, ал сиздин тагдырыңыз менен связанный да, түшүндүңүз? Ошо сиз ал жыйнаса деле жыгылбай коймок деген гарантия жок да. Ал жерде өзүңүзгө аласыз, сен бир кырсык болду, буну кантип өтөм деп ошентип кете бересиз. Эч кимге жиниңиз келбейт, жашооңуз жакшы болот. Машина айдайсыз го, мен кээ бирде байкап калдым да. Машина айдасаңыз бирөө чыгып калса айтасыз да, тигинде кылбайбы деп жиниңиз келет да. Анда сиз эмне бирөөдөн эме кылып атасыз да, ошону кылышын күтүп атасыз да. Эгер андай кылбасаңыз, маанаңыз да түшмөк эмес да. Анда эмне кыласыз? Бир какой-то ситуация болду, мага бирдемке кылып бергенге мажбур эмес, ал ошентип койгонго мажбур эмес, балким ал туура эмес кылды, ал менин ишим эмес. Сиз кантип жолуңузду таап кетесиз, бияктан бурулуп кетсеңиз, кетем деп туруп, өзүңүз ишиңизди кете бересиз. Ошол сыяктуу. Ошон үчүн эч ким мага бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес дегенди кабыл кылыш керек. Ошону ойдо кабыл, ошону менен жашасаңыз, жашооңуз өзгөрөт. Буну чынында эле бир байкап көрүңүз өзүңүз. Урматтуу радио угармандар, телегөрүүчүлөр, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Ошол эле учурда эгерде биздин 8-9-10 февралда тренингге катышсаңыздар болот, келип сөзсүз түрдө ал жакта 4
4,5 сааттык программа болот. Деталдуу түрдө ал жактан да уксаңыздар болот. Студиянын номери 68060606 номерлери. Ошол номерлер аркылуу чалып суроо берсеңиздер болот. Анан бул жерде жоопкерчилик жөнүндө тема болду, бирок сиздер эгер бул темага тиешеси жок эле башка жашооңузда көйгөйүңүз болсо, кандайдыр бир көйгөй болбосун, баарынан эле суроо бере берсеңиздер болот. Мына азыр суроо келип калды. Суроону каланда саламатсызбы, угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Жакшы. Тиги мен билейин бүгүн суроолорду бесплатный болобу бул? Кандай суроо? Укпай калдык. Жакшы айтасызбы? Суроо деп элим, суроо эмес, тиги объявление. Тренинг. Жакшы. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Ошо жоопкерчилик менен өз бүгүнкү темабыз жоопкерчилигин дагы ачабылчы, чтобы элге түшүнүктүү болсун. Мындай сурооңуздар болсо, шаарыбыздын коду менен 680606 сандарына терип сурасаңыздар болот. Биз улантып турабыз. Мына жоопкерчилик дегенде биз мисалы мынтип ойлойбуз да, кандай десем, биз көбүнчө башка бирөөнүн жоопкерчилигин эле карайбыз да. Мен мынтип айтмакмын да, башка бирөө менен эч ишиңиз болбосун дейм да. Мисалчы мен башка бирөөгө бирдемке айтып эч үйрөтө албадым да. Андай үйрөтпөйт элгичи. Ал эмне болот? Тиги өзүнү көрсөтүп аткандай, же мындай эме кылып аткандай, акыл үйрөтүп аткандай болот да. Мен деле бул мындай келип эч кимге бир акыл үйрөтөйүн деген мындай ниетим жок да. Мен аябай кызыкканым, мен билдем ушу адам кантип өзгөрүшүн мен таптым да. Мен канчалаган тренинг өткөрдүм, мындай болот да. Мен тренингдердечи ушунда ушу жоопкерчилик жөнүндө айтканда элдердин көзү мындай ачылат дагы, сезесиң да, баягындай болот го, баягы издегенин тапкандай болот. Мисалы 40 жылдан бери мен өзүм 30 жыл издептим да бунучу. Бирок эми таптырмын дегендечи. Ошол сыяктуу 30 жылдан бери издеп таппаган нерсеңизди тапсаңыз эмне болот? Аябай эме болот да, мындай сүйүнөсүз. Менин эмем Россияда иштеп жүргөндө, ушундай коучинг менен сабак өтүп жүргөндө, сабакты бергенде элдер мындай канчалаган эл туруп ошону түшүнгөндө аябай бактылуу сезет да. Бул деген сөз эмне? Бир нерсе издеген нерсесин тапты, анан өнүгүү болду алгачы. Азыр кезекте сурообуз бар экен. Угуучулардан суроо беришкен. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Менде бир суроо бар эле. Мен бир бирөөнүн алданып калган эмес, ошон үчүн эмне кылып жашоодо? Кимден алданып калгансыз? Достон бирөө алдап кетти. Досуңуз алдап кетти, туурабы? Анын аябай жашооңузга таасир бердиби? Жиниңиз келдиби? Таасир берди, ошо жиниң келди. Буну мынтип кабыл кылсаңыз болот. Жашооңузда андай болбош керек эле. Ал досум болчу, ал досумга жоопкерчилик бергенсиз да, дос деген кандай болуш керек деп билесиз да. Бирок ошол нерселерди өзүңүзгө айтышыңыз керек. Алдынан күтпөшүңүз керек да. Ал мындай кылып кабыл алсаңыз болот. Мисалы, жолдо кетип атып, өзүңүз жыгылып түшсөңүз, эч кимдин эме таасири жок эле, жыгылып түшсөңүз, сиз кимди күнөөлөйсүз? Алло. Мына мен сизге суроо бердим. Суроома жооп бере аласызбы? Жолдо кетип атасыз, жолдо кетип атасыз, жыгылып түштүңүз дейли. Кырсык болду. Өзүмдү күнөөлөйм да. Неге күнөөлөйсүз өзүңүздү? Өзүм туура эмес басып алдым же туура эмес кеттим. Жок, жашоодо мындайбы, сиз туура эмес басып алганыңыз үчүн жыгыласызбы? Билбейм ал. Ал мындай, ал кырсык болушу мүмкүн, туура? Кырсык деген эмне? Кырсык деген тагдырга жазылганда. Ошондой сыяктуу кабыл аласыз. Тагдырда ушундай болду, ал мага кырсык болуп берилди, бирок мага күчтөнүш үчүн бир кыйынчылык болду дейсиз да, ошол сыяктуучу. Жыгылсаңыз күнөөлөбөйсүзбү? Ошол сыяктуу аласыз да, жанагы досуңуздучу. Анткени сиз аябай күтүүңүз көп болгон үчүн жиниңиз ошончо келет. Дос деген мындай болуш керек да. Анда сиздин жашооңузга жаман болуп атат азырчы. Сиз жаман жашоо жашагыңыз келеби? Жок. Андай болсо жанагы досуңуз кантип сизди сатып кетсе же эмне кылса да, мындай жамандык эме кылса, сиз аны баягы жыгылып түштүңүз го, аны эч кимди күнөөлөбөдүңүз го. Анан кайра турдуңуз, эмне болду? Жыгылганы сизге бир тажрыйба берет жашооңузга. Сиз, значит, ошол окуядан сизге канчалаган жакшылыктар келет экен, ошентип карашыңыз керек жашоодо. Рахмат. Эчтеке эмес. Досу боюнча тема болгон жок да. Дагы суроолоруңуз болсо бериңиздер. Болсо WhatsApp аркылуу да берсеңиздер болот. 0552 68 06 06 сандары менен WhatsApp'тан да SMS аркылуу суроо сурасаңыздар болот. Чыңгыз мырза, мисалы мына жоопкерчиликти азыр биз элдердин кандай десем, элдердин
азыркы жашоосуна бир эме кылып көрөлү дейм да. Ал жоопкерчилик кандай болот дегендечи. Мисалы мен азыр эч кимден жоопкерчилик күтпөсөм, мисалы эртең мен турдум, мага бирөө бирдемке кылып бергенге мажбур эмес десем, мен өзүм ойлоном да. Мен өзүмө эмне кылышым керек, анан эмне кылганды каалайм, анан эмне кылышым керек деп ойлоном. Ойлонгондо ошондо өзүмдүн эмне кылган каалаганым ойлоно баштайм да. А эгер мисалы бирөөнү эме кылсам, мындай айтканда күчүм азаят да. Негенде тиге берип койдум да. Ойлоңуз, азыр жоопкерчиликти бүт баарынан алдым. Мен келинчегимден алдым, баламдан алдым, бүт баарынан алдым, тигинен алдым. Мен кандай киши болом? Аябай чоң киши болом да. Анткени мен жок, мисалы президенттин жоопкерчилиги аябай чоң да, туурабы? Эгер жоопкерчилик аз болсо, адам ошончолук кыймылдайт. Бирдемке кыла албай жатсаңыз, значит жоопкерчилик албайсыз. Мисалы жаш баланы өсүргөндө ушундай нерсе техника бар да. Биз балдар өсүргөндө мен балдарыма айтам да, короче, аларга кичке эме берем, жоопкерчилик берем да. Мисалы эмесин же бир гүлгө суу куйган бир баланын эмеси дейм да. Ошо милдет деп. Ал ошол убакта жоопкерчиликти алганды үйрөнөт. Ошон үчүн жаш балага бүт нерсесин кылып бербей, кички аны атайын иштетиш үчүн эмес, баягы кыйнап эмес. Кыла турган нерсесин жоопкерчилик берүү аркылуу. Ал балага аябай жагат. Ойлосоңуз, сиз убагында өзүңүз үй алсаңыз, атаңыз алып бербеди, мындай өзүңүзгө уверенность чоң келет да. Жоопкерчилик адамдын эмесин да көтөрөт да, мындайчы. Күчүн көтөрөт. Дараметин да. Мисалы азыр мен ойлосом, мен Кыргызстандын баарына жардам беришим керек деп ойлосом, мен канчалык күчтөнөм. Түшүнүңүз, мен сизге бир канча эле бир кишиге жардам берсем болду десем, коучинг менен, анда эмне кылам, келем 1 саат сүйлөйм, анан болду да, уже мындай күчтүн деле кереги жок, ошо жетет деп коем да. Азыр ойлоп атам, мен радиого чыктым. Мен чынында эле Кыргызстандын жарандарына ким ушул жерде угуп атса, мен ачыкмын дагы ошол кишилерге мындай аябай жардам бергим келет. Караңыз, жардам дегенде акчалай жардам берсеңиз, аласыз, үй аласыз, бүттү. Мисалы мен сизге жардам берейин дедим, акча менен жардам бердим. Эмеде айтып коет го ошол Кытайлардачы. Бирөөгө балык берсең бир күнүн куткарган болосуң, ал эми балык тутканды үйрөтсөң, ошону өмүрүн куткарган болосуң. Же жардам берген. Ошол сыяктуу нерсе. Ошол сыяктуу бир коуч айтат да магачы, бир коуч айтат, менин тренерим айтат да. Мындай нерсе бар дейт. Сен дейт кедей кишиге жардам берем деп акчаңды берсең дейт, ал курсагын тогуз ошол күнү жетет, же мындай ичкен киши болсо ичип алса бир күн унутат, проблема чечет, кайра эле проблема болот. Сен ага жардам бергиң келсе, сен өзүң аябай өзгөрөсүң, аябай чоңоёсуң, аябай бай болосуң. Ошол кишиге барып туруп, мындай кылсаң болот деп айтасың да. Мен ушундай кылдым десе, ага inspiration деп коет да, мындай дем бересиң да. Ал адамга дем келгенде, ошол мисалы көчөдө калган же баягы жакыр эме адамдарга, ал дем эң жашоосуна эң чоң жардам ошол. Потому что өзү кыла алат да уже. Бул мындай айтканда сиз айткан дем берүү деген мындайча айтканда өзүнө ошол нерсени аткара алышына ишенич берүү да ошол. Мен кече жакында тренингканда менин айылдашым келип калып, бир студент бала 18 жашта, менен 20 жаш кичине, мен ал баланы даже мен айылда жүргөндө көрөлөр болчу, мындайча айткандачы. Ал бала мени карады дагы, аябай ишенич келди деп ойлойм да. Мен деле ошондой болгомун да убагындачы. Ошол чөйрөдөн. Ошо Нарайдан эле айыл, Нарай айылы Көкжардан Ноокат районунун Нарай айылынан бирөөсү чыгыптыр. Анан ушундай Германия, Америка, Россия, Кытайга барып международный иштеп коучинг кылып атыр. Ал бала уже болду. Ага значит кылса болот деген уже эми жардам болду да. Мындай кандай киши, көп кишилер да болушу мүмкүн да. Бул кишиге мындай жардамым көп болду. Эгер мен ошол убакта эчтеке кылбай, даже $10,000 берсем, мынчалык аны өзгөртмөк эмес, мынчалык даражага ийгиликке жетиши мүмкүн эмес деп ойлойм да. Мен дагы мисалы кыргыздар көрөм да, Google'да иштейт экен, там Англияда иштейт экен, баягы белгилүү кыргыздар көргөндө, мага мен да кылсам болот экен деген эме келет да. Мен азыр ошо центештем, өзүм аябай өнүккүм келет, өзүм аябай байыгым келет. Ошол нерсем эчтеке кылбасам деле канча элге жардам берет. Өз эмемди көтөрүп, мисалы кыргыз катары дүйнөдөгү эмелерден, коучтардын арасына келип, мен башка элдерди, мисалы Кытайларды, орустарды үйрөткөм, мисалычы, американецтерди үйрөткөм, эмелер үйрөткөм, ошолорго эме кылам да. Мындай болбош керек да биздечи. Жоопкерчилик алганда, биз эми кыргызбыз ушунча. Бул жоопкерчилик эмес. Мен азыр чынында өзүм жоопкерчимин. Мен дүйнөдөгү элдерге жардам берем. Бере аламбы? Ооба. Эмнегенде мен адамды ичине оңдойм. Ичине оңдогондон кийин жашоосу өзгөрөт. Ичине оңдогонду мен билем. Ал 80% ийгиликтин эме жетишкендиги болот да, 80%. 20% сырткы эмелер, факторлор болот. 80% психологиялык жактан, 20% внешний фактор деп кой, механикалык, сырткы фактор. Мисалы, жакшы жумушуңуз, там айылдыкмын. Алар 20 өчүп калды, пластика жок. Мисалы ошол 20%. Мен болсо мен айылдыкмын да. Кантип мен ушундай даражага, ошондой Кудай мага мисалы ошондой нерсени насип кылды дейли да, мисалы. Значит, мен
ичимде бир ишенич бар экен да. Ичимде өзгөрттүм. Ошондой даже мен убагында Америка барат деди эле, ата энем, мен каалайт элем. Ал убакта совет доору болчу. Ал жерде мен ошол убакта биринчи секретарга барып айтсам да, мисалчы, мен ушундай Америкага барам десем, ал карап туруп күлүмөк да. Эмнеге дегенде, сен дейт Ошко эмес, Бишкекке барган эмессиң, даже Москваны түшүңдө көргөн эмессиң, сен кантип Америкага бармаксың дейт да. Бирок мен эмне кылдым? Каалай бердим, ушул нерсе болду. Ошон үчүн жоопкерчиликти эмне билишиңиз керек, ошондо билишиңиз керек да. Ошол жерде бир тренингиңизде эмнетип айткансыз да, ошол жөнүндө да бул жактардан айтып кетсеңиз жакшы болот окшойт. Эгерде бир ишти, мисалы, 3 киши баштады да. 3 киши баштаса, эгерде ошол иштин толугу менен жоопкерчиликти өзүнө албаса, анда анын аң сезими, мээси, ою 33%дан бөлөт, 2 киши болсо 50%дан деген сыяктуу нерселер айткансыз да. Эгерде 100 киши болсо 1%дан деген сыяктуу ошол жөнүндө ошол жөнүндө эстеп кеттим. Мына азыр экөөбүз, чыңызыбыз экөөбүз бир бизнеске кирели дедик, анан акчаны бөлүшөбүз дедик. Кандай 50-50ге бөлүшөбүз дедик дагы. Анан эмне кылдым? Мен өзүмө канча жоопкерчилик алам? Обычно элдер болгондо канча алам? 50-50 болгончо 50% алам. Туурабы? Даже иш бөлүшүбүз мүмкүн мындай. Мындай бөлүшөбүз. Эми ошондой канда жашообузда сиз бирдемке кылбай койдуңуз. Эмне болду? Мен жиним келди, анан эме болду? Иш болбой калды. Эмнеге иш болбой калды? Мен жарымын кылдым. Көбүнчө кылган кишилер инициаторлор кылат да. Мен мисалы ушты баштабайлы деп мен билем да, бүтүнчө каалайм. Каалооңуз жок агачы. Бирок макул дедиңиз, аны билбейсиз дагы, желанияңыз да жок, каалооңуз да жок. Конечно, сиз кыла албай каласыз. Анан мен мактам да, мен 50 кылбайм, сен кылбай атпайсың деп. Анан болбойт. Көбүнчө учурларда ошондой. Бирок жалпы ийгилик 50% болуп калат ал жерде. Ал жерде 50%га да жетпей калат. Жетпей да калат. Иш болбой калат, аягына чыкпай каласыз. Эми мындай кылышыңыз керек да, ошонун техникасы мындай. Экөөбүз дагы ошо баягы эле нерсени айтайын, экөөбүз бир ишке кирдик, 50 эме кылдык. Мен өзүм айтам да, бул мен ушул 50%ны доляны алыш үчүн мен бул ишти 100% как будто бүт баарын мен кылышым керек деп алып, ошончо иштегенде гана 50%ны алам. Ал жерде да ошондой кабыл кыласыз, Мен кабыл кылам. Мисалы сиз жоксуз биякта. Эмнеге дегенде адамда мындай нерсе бар да, эгер адам мен деп баштап алса, мисалы план кылып атасыз да. Мен машинам бар же мен эме десеңиз, азыр экөөбүз чогуу биз машина алабыз десеңиз, мен мындай катта алат дагы өзүнөн биз деген үчүн сизге берип салат. Автоматтык. Бул психологияда ошондой. Мен деп жазбасаңыз ал жердечи, же мен деп ойлонбосоңуз, анда мээңизге команда кетпейт, ал ишти аткарбайсыз да. Неге дегенде сиз биз деп койдуңуз, биз дегенде менде команда алат дагы сизге берип коет. Сизге бергенде анан сизден күтүп жүрө берем, сиз конечно кылбайсыз. Анан эмнеге болбой атат? Анткени мен деп жазбадым да. Ошон үчүн эмелериңизге мен деген сөз жоопкерчиликти билдирүү деген да, мээңизге команда кетет. Ал ишке ашпай калган үчүн. Ойлосоңуз, мисалы азыр эртең менен, мисалы үйдө жалгызсыз, эртең менен эмне кылыш керек? Bir iş kılış gerek de, misалы эшикти ачыш керек, ремонт келип эме кылат, ремонт кылат дейм да, кишилер келип ремонт кылат. Сиз уктатасыз. Обычно үйдө бирөө болгондо эмне кыласыз? Келинчегим ачат да мен жата берет деп жата бересиз. Андан кийин эме кыласыз. Анан турбай каласыз, туурабы? Эгер өзүңүз жалгызсыз, келинчегим ачат десеңиз, келинчегиңиз жок. Тууганым эч ким жок. Анан эмне кыласыз? Эртең менен өзүңүз турасыз. Туурабы? Негенде жоопкерчилик алган үчүн сизге уже команда кетти, эртең менен сизди тургузат ошол киши. 4тө болсо 4тө тургузат. Анын үчүн өзүңүзгө түз жоопкерчилик алыңыз. Урматтуу радио угуучулар, угармандар, телекөрүүчүлөр, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бул жактан дагы суроолор келип атыптыр. Эл аралык масштабтагы тренер Максат мырзаны угуп жатканыбызга бактылуубуз. Марал радиосуна рахмат. Максат мырза, сиздин тренингтерге катышкым келет. Бул суроого мен жооп берип коеюн, качан болушу? 8-9 февралда Мариотелде болот. 10 февралда Президент Сити Холлдо болот. Саат 3-те башталат, бүт баары эле. 3 күн 3 башка темада болот. Ар бир чоң теманын ичинде майда 4-5 тема камтылат. Сөзсүз түрдө келсеңиздер, жоготпойсуздар, өкүнбөйсүздар деген ойдобуз. Анда эмесе дагы бир угуучубуз бар экен, ошону алып койсок. Суроо окшойт. Саламатсызбы, жатабыз. Толуктаган, бирок сиздер жакшы, кызыктуу жооптарды айтып атасыздар. Бирок балким мен туура эмес түшүнүп калдымбы же билбейм да. Сиздер айтып атасыз, эч ким бирөөнү жакшы көрүүгө же бир нерсе кылууга милдеттүү эмес деп, мажбур эмес дегенди. Ооба, туура айттыңыз. Коом бири-бири менен байланыштуу да. Мисалы жетекчилер кол алдындагыларга, эркектер аялдарга, ата-эне баласына жана башка ушундай милдеттер бар го. Ооба. Анан туура эмес иш кылып атса балким, бул рахмат, бул менин тагдырым экен да деп кете берсе, бул кандай болот? Анда коом
хаос болуп кетпейби деген түшүнүк болуп атат да. Мисалы кээ бир адамдар болот да, мен билем да, ушундай адамдар бар, атайын бирөөлөргө жамандык жасайт, анан бул сенин тагдырыңда чыдабайсыңбы деген мамиле кылат. Биздин ислам динибизде айтат го, залымга да мазлумга жардам бер. Кантип десе, залым туура эмес иш кылып аткан адамды токтот деп. Албетте аларды кечке ойлоп кайгырып андай кылбайсың, бирок аларды да андай чеги менен эскертип токтотуш керек деген сөз. Сиз туура айттыңыз азырчы, бирок бир аз түшүнүк, биз айткан нерсени башкачараак түшүнүпсүз да. Мындай деп эле, азыр сиз аздап туруңуз, мен сизге да кайра суроо берем да. Биз жанакы өзүңө жоопкерчилик ал дегенде мындай нерсе. Сиз азыр өзүңүздү эле ойлоңуз. Сиз азыр мисалы башка бирөө ойлогон үчүн ошондой болуп атпайбы? Сиз өзүңүздү ойлоңуз, өзүңүздүн жашооңузду ойлоңуз. Башка бирөөнү ошого үйрөтөйүн деген мааниде эмес, мисалы да. Бирөө залым кылтабы, мисалы бирөө мисалы азыр студияга келип, мисалы Чыңгыз мырзаны сабайын деп атат да. Мен бул жерде жоопкерчилик алам депейин да, мен бул жерде реакция көрсөтөм. Сиз айткандай, сиз жашооңузду жашай бересиз. Сиз билген жашоо бар го, бирөөгө жардам берип, эме кылып, ошону кыла бересиз. Сиз өзүңүзгө жоопкерчилик алып, жакшы адам болгонду кыласыз. Сиз өзүңүз аябай өнүгөсүз. Таштап коюп атасыз, башка бирөө бирдемке кылып атат го, мен жоопкерчилик албайм. Сиз пикириңизди айтасыз. Ал жерде эмеси жок, ал иштерди кыласыз. Мен айта турган нерсе, мындай нерсе, сизге мисалы айталы, мен мисалы келинчегим мага тамак жасап бергенге мажбур деп атам да, ал үйдө отурат, мен сыртта кандай? Чоң сиз айтып атпайсызбы, мисалы, муну биз чиновниктер кылбайт, эме деп, бул туура эмес, баарын кыла бериш милдет эмес. Бирок алардын рычаг бар да, колунда көп нерсеге милдет эме, кандай десем, мүмкүнчүлүктөрү бар. Аларды жазабаса, колунда бир кайдыгер карай берсек, анда бири-бирибизди тартипке чакырбасак кандай оңой болот деп. Сиздин айткан боюнча бири-бирибизди тартипке чакыруу боюнча кандай тартипке чакыралы дедиз? Оюңузду айтыңыз, кандай кылсак тартипке чакыралы? Анан мындай анда адам мага жакшы болсун, мен эмне деп коет, көңүлүм түшпөсүн деп эгоист болуп калбайбы? Мындай өзүңдү ойлоп. Азыр сурооңуз өзгөрүп кетти, туура? Башка нерсени айтасызбы? Эгоист боюнча. Сурооңуз башка темага өтүп кетти, бир азчы. Өзүңүздүн маанайыңызды түшүрбөш үчүн сиз антеңиз коомду үмүттөй эле коңуз атпайсызбы, ойлойбу. Биз именно ошо коомго тиешелүү суроо берип атабыз да. Рахмат. Мына коомго тиешелүү суроо берип атасыз. Жакшы түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Азыр мен бир эмени түшүндүрөйүн да, ушул эле теманы түшүндүрөм азырчы. Бул жерде азыр өчүп калды. Бул жерде мисалы биз айткан жоопкерчилик боюнча азыр суроо берген угарман мынтип айтты да, азыр суроону жакшы түшүнүш керек да, бул жерде жөн эле мынтип айтты да. Сен эгер өзүңө жоопкерчилик алып туруп, өзүң эле ишин кыла берсең, башкаларды мындай кылса, кандай десем, башкалар тарбиялап туура эмес иш кылса, ага барып айтып атсаң, айтышың керек, анткени ал туура эмес кылып атат дейт, мисалычы. Бизде итек эле бул обществодо дайыма эле ушинтип жашап келбейбиз, туурабы? Дайыма эле айтат, дайыма эле депутаттарга же башкаларга мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Анан мындай да нерсе бар го да, мисалы оюңузда, мээңизде ошентип кабыл алсаңыз, мага мажбур эмес деп кабыл алсаңыз да, мисалы, ал туура эмес иш кылып атса, мен эч нерсе айтпай коем деген деле нерсе жок да. Ал тоскоол болбойт да. Ал тоскоол болбойт. Биз аны деле айткан жокпуз ал маанидечи. Мындайча да айтканда, мисалы, кандай десем, бирөө мажбур эместен сиз өзүңүзгө өзгөрөсүз. Сиз ошону кабыл кылып жашаңыз эле, сиз жанагындай, сиз ойлогондой жаман нерсе болбойт. Жашаңыз. Эч ким эч нерсе кылганга мажбур эмес деп жашаңыз. Сиз баягындай каос деген нерсе болуп кетет. Наоборот, аябай өнүгөт бул нерсечи. Анда ар ким өзү алат да. Түшүнүңүз, мажбур эмес десе, мисалы, сиз мага мажбур эмессиз десе, мен анда сизден келип сурайм. Бул мындай нерсе да. Эгер мисалы жанакы жерде жакшы жооп болот экен. Мисалы, бизнес кылтабыз, сиз жоопкерчилигиңизди айтышым керек эле да, кыла турган нерсеңизчи. Же мындай кылам да, обычно эмне кылат, экөөбүз бизнеске кирдик, мен өзүмкүн кылдым да, сизди эме кылбай койдум да. Эгер сиз кылбайсаңыз, анда мен жоопкерчилигим, Чыңгыз мырза ушундай кылышыңыз керек, кылып койдуңуз деп мен сурайм да, жоопкерчиликти өзүм алган болом ошондочу. Сизди эстеткени үчүн мен жоопкерчилик болом. Бул жерде мен аны унчукпай коюп, аны аягында кылбай койгондон урушкан, бул уже жоопкерчилик, мен өзүм жоопкерчилик алгам. Сиздиктен болуп калат. Сиз кылып атасыз, сиз билесиз, мен билем, Чыңгыз мырза унутуп калат деген эмени билем, көп жолу унутуп калды десем, мен да унутуп калышым мүмкүн деп, мындай кичипейин сыяктуу айтсам, сиз таарынасызбы? Жок, анткени сиз да акча тапканга аракет кылып атасызбы? Мисалы да, ошондо сиз наоборот кубанасыз, дегенде эстетип койду деген болот да. Ошондо сиз айтсаңыз проблема жок, айтпаңыз деген мааниге келбейт. Сөзсүз эме кылышыңыз керек да, ал жерде айтасыз, бирок мындай жол менен айтасыз, бирок эмени күтпөйсүз, ал мага кылып бергенге мажбур эмес депчи. Анан ушул эмеңизге шайкеш келип жатат. Көбүнчө тренингтерде, мисалы, сиз катышканыңызда байкайбыз да. Же күйөөсү же аялы катышып калган болсо, демеден кийин айтат да, каап дейт да, же күйөөм же аялым да болгондо жакшы болмок экен.
деген нерсени айтышат, Бул деген бул каяктан келген билесизби? Мисалы жардам бергиңиз келет да бирөөгөчү, анан билгениңизди барып айта калайын дейсиз да. Ал обычно көбүнчө убакта ал жардам бербейт да. Эмне дегенде акыл үйрөткөн же башка бир эмелерге кирип кетет да. Ал менин мындай тажрыйбам боюнча совет бермекмин да. Сиз эгер өзүңүз ошону жакшы мен эле үйрөнүшүм керек деп жоопкерчилик бул тренинг мага деп туруп эле өзүңүз үйрөнсөңүз, анда канча кишине жардам бере аласыз да. Алар көрүп эме болот. Эгер сиз ошол убакта тиги айтышым керек деп ойлогонуңузда ал тигини ойлоп атасыз да. Ошол ушуну билип алса жакшы болот эле дегенчи. Ал ошол убакта билген чакта деле сиз айткан чакта деле ал укуп түшүнгөн чакта деле ал нерсе болбойт да. Ал өзү өзгөрмөйүнчө. Жанакы бар го. Мындай психологияда ушул нерсе бар экен да. Бир адам тиги адамды эч качан өзгөртө албайт экен. Даже балаңыз болсо да өзгөртө албайт экенсиз. Ушунчалык кызык нерсе экен да. Түздөн түз мындай сен эме кылып өзгөртө албайсыз. Мындай нерсе болот экен. Мен өзүмдү өзгөрткөндөн кийин сизге башкача мамиле кылып калдым да. А сизге таасир бере алат экенмин. Таасир бергенде сиз өзүңүздү өзүңүз өзгөртөт экенсиз. Же мисалы ата энеси өзүн тарбиялаган болсо, автоматтык түрдө баласы ата энесин көрүп чоңойгондуктан ошондой баласы тарбияланып калат. Бул аябай эффективнүү техника. Көбүнчө биз техниканы айтабыз, мен чоңмун же мен мугалимин тигини урушуп эме кылсам эме болуп калат. Даже мындай нерселер бар да, таң калыштуу. Мисалы байке эжелер жүрөт, жашап атат, анан бирөөсү проблема болду, жашоодо эме болсо, анын чоң ал проблема болгон киши 25 жашта. Анын байкеси там 28 жашта дейли да. Тигини урушуп атат да. Сен мында жашооңдо эмне жетишпей нормально жашабайсыңбы деп атат. Чоң мисалы бул нерсе вообще эффекти жок, муну эч ким укпай коет мисалычы. Ошо сыяктуу бул нерсе эффектив эмес. Антип чоң кишини антип урушуп эч качан үйрөтүлгөн эмес. Тарыхта андай нерсе көргөн эмес. Айтыңыз, андай болуш үчүн ал киши аябай коркок киши болуш керек да. Эмне айтса кыла турган кичинесинен ошон өскөн кишиге буну кыл десең аны кылат. Ата өзгөрбөйт ал киши. Бияктан WhatsApp'тан да суроолор бар экен. Ассаламу алейкум. Сиздерге чоң рахмат. Тренинг кайсыл жакта болот? Толук дарегин бересиздерби жана акысы канча? Саламатсыздарбы? Тренинг Кыргызстан боюнча Бишкек шаарында 3 күн болот. Андан кийин Караколдо, андан кийин Ошто, Жалал Абадта, Кызылкая шаарларында болот. Телефон номерлерди айтып кетейин. Ошол номерлер аркылуу адрестер, даректерди сурап алсаңыздар болот. Бааларын жана саат канчада бүт баардык маалыматты ошол номерлер аркылуу айтсаңыздар болот. 0755 494 739 0708 505 426 0770 521 321 бул WhatsApp номер экен. Ошого дагы жазып, сурап, тактап билсеңиздер болот. Убактыбыз кыскарып баратыптыр. Дагы бир суроо айтайын. Саламатсызбы? Аябай кубанычтабыз. Кыргыздан да сиздей жигит чыгып дүйнө элине сабак берип жүргөнүңүзгө. Учурда Кыргызстанда аябай коучингдер көбөйүп кетти. Бул бир убакта токтосо керек. Сиз кандай ойлойсуз? Коучинг боюнча былтыр келип ушул жерде ошо коучинг жөнүндө суроо берип эме кылган, анан бир угарма мынтип суроо берген да. Максат мырза, бул коучинг кандай нерсе, бул келечеги барбы, мындан акча тапса болобу деп. Мен ошол вакыт эсимде бул эгер бул коучинг эмесини сүйсөңүз, сиздин ишиңиз бирөө акча берип эме кылып баштай бериңиз. Бул аябай өнүгөт дедим. Анткени азыр Америкада эң бат өнүгүп аткан индустрия деп коет го. Ошол мисалы тармак коучингда бул азыр дүйнөгө тарап атат. Анткени буга муктаждык бар. Эмнеге дебейсизби? Анткени биз кантип акча табыш керек, анан кантип үйлөнүп бактылуу жашаш керек, кантип бала тарбиялаш керек, анан бактылуу жашоо, кантип жашообузга максат коюш керек дегендин мектептери жок. Университет жок. Сиз мектепте үйрөндүңүзбү? Мынтип максат коесуң де, мынтип кылсаң ушундай акча табыш үчүн ушундай кылышың керек, же бактылуу жашаш үчүн үйлөнгөндөн мурда мындай кылышың керек. Даже мындай нерселер бар да. Мисалы көп элдер билем, мисалы токсикоз бар го, мисалы мындай боюнда болгон аялдын эмелери өзгөрөт да, мисалы гормондор өзгөргөндөн кийин баягы рациональный сүйлөбөй калат да, адам жини келип кетиши мүмкүн, же кечинде жашасам эмне кылат? Мисалы мен ситуация болгондо курут калышы мүмкүн да. Мисалы сен каякта жашап атасың, анан мен ойлойм да невозможно, бирок билбейт экенмин да. Анан ошондой болгондо эгер билсе, анда просто эмоциональный жардам бересиз да. Курут болсо барып издейсиз, эме кылып анан карайсыз, окшогон нерсени таап келесиз. Ал жерде эмне каалап атат? Мындай мага жардам берсин, мен каалаганымды, талабымды, внимание. Көңүл ал кишиден да зависит. Ал тиги бала каалап аткан үчүн аны да түшүнбөсөңүз, анда жашооңуз менен кыйынчылык болуп жүрөт. Көп кишилер айтат ушу келинчегим мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Анан конечно ал нерсени билбесе, анын жашоосу жаман болот да. Дагы башка суроо бар экен.
Бизде мындай салт бар эмеспи, баламды үйлөндүрүш керек, үй салып беришим керек деген сыяктуу жоопкерчиликтерчи суроо берген экен. Сиз балаңызды эмес, кааласаңыз Кыргызстанды көтөрөм деген жоопкерчилик ала бересиз. Ал өзүңүздүн каалооңуз. Анан каалабасаңыз эл эмне деме болуп атат? Сиз кандай десем, эгер жоопкерчилик алгыңыз келбесе, аны кыла бересиз, бирок элге уят болосу же балаңызга эме болсо ошол сыяктуу да. Балама үй алышым керек, балама үй салышым керек. Бул элдин эмеси да, культура да ошондой. Сиз эл ошондой. Ооба, мисалы Америкада антип ойлогондор аз. Ал баласын 18 жаштан кийин сен ушунча бактым дейт, эми сен өзүң жоопкерчиликсиң дейт, ал чыгып иштейт, университетке барса, анда бир кредит алып окуйт же бирдеме кылат. Кээ бир катинелер ошо бизге окшоп да кылышат. Бул жерде жоопкерчилик дегенде эмне кааласаңыз ошонуңузду аласыз, ал өзүңүздүн эмеңиз да, мындай айтканда. Убакыт соңуна келип жеттир. Буюрса биз эртең дагы ушул саат 10-дон 11-ге чейин буюрса сиздер менен сабагыбыз болот. Азыр дагы бир телефондор кайталап кеткиле деп суранган экен. 0755 494 739 0708 505 426 0770 521 321 номерлери менен ушул тренинг жөнүндө маалыматты кенен маалымат алсаңыздар болот. Анда эмесе сиздер менен эртең угушканча, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Чоң рахмат, андай көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. Сиздерге чоң рахмат укканыңыздар үчүн. Анда эртең дагы күтөбүз. Байланышта болуңуздар. Баарыңыздарга ийгилик. Марал радио